Министрлер кабинетinin башчысы Акылбек Жапаров өлкөнүн бардык акимдери менен түз байланышка чыгып, жаңы кызматтык унаалуу болушу менен куттуктады. Аткарылып жаткан иш-чаралар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын материалдык техникалык базасын жаңылоо жана жакшыртууга, кайра дайындалган акимдердин эффективдүү иштөөсү үчүн шарттарды түзүп берүүгө карай багытталган. Жетекчилерине шарт түзүп берип, экономиканы башкарууда, ошо жанагы мен айткан техникалар булардын иштетишиндагы биздин өкүлчүлүктөрдүн мүмкүнчүлүктөрү кеңейиш керек. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын уюштуруу жана аймактар менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башкы эксперти Каныбек Абдрахманов, өлкө башчысы Садыр Жапаров жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун куттуктоосун жолдоп, район акимдерине кызматтык автоунаалардын ачкычтарын тапшырды. Жаңы унаалар материалдык техникалык базаны чыңдоо жана жакшыртуу, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, райондук администрация башчыларынын ишинин ыкчамдуулугун жогорулатуу максатында берилүүдө. Бул ушул машиналар элибизге, жерибизге жакшы пайда алып келсин деп, таласты өнүктүрсүн деп, талас элине кызмат кылсын деп. Ушу негизги максатым ушул. Өлкө боюнча 44 райондун акимдерине 2023-жылы чыккан Chevrolet Captiva үлгүсүндөгү автоунаа тапшырылды. Анткени район акимдеринин кызматтык унаасы 13-15 жыл мурда алынган. Аларды оңдоп турууга республикалык бюджеттен каражат бөлүнөт. Бакай Ата районунун акими Алгынбай Маровдун буга чейинки кызматтык унаасы эскилиги жеткенден улам бат-баттан оңдоого муктаж болуп, ишти ыкчам бүтүрүүгө тоскоол болуп келген. Аябай эле кыйынчылыктар болду. Кудайга шүгүр, мына бүгүн ушу республика боюнча 40 райондо бүт акимдерге ушундай жакшынакай заманбап машина берип отурат. Мен ушул убакыттан пайдаланып Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровго, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаровго терең ыраазычылык билдиремин. Мен ойлойм, ушу кызматтык автоунааларды бүгүн бүт жерге берип, ушуну менен көйгөй бир 10-15 жылга мындайча айтканда чечилет. Биз аябай кубанычтабыз. Аткаруу бийлиги өкмөт менен карапайым элдин ортосундагы негизги көпүрө болгондуктан алардын иш шарттарын жакшыртуу маанилүү. Анткени буга чейин президент Садыр Жапаров облустардын, райондордун жетекчилерин алмаштыруу тууралуу жарлыкка кол койгон. Ага ылайык май айына чейин 19 аким ротацияланган. Өткөн жылда президенттин тапшырмасы менен ротацияланган жетекчилерге кызматтык үйлөр салынып жатат. Көп жылдан бери жаңыланган эмес. Чын айтканда Талас районунда 3 райондо машина бар болчу, чын айтканда автоунаа деген эле аты болбосо, ошол белгиленген учурга жетүү, жолдон бузулуп калуу деген көп ошо көйгөйлөр болгон. Кудай буйрса, мынакей жаңы Chevrolet автоунаалар келди. Бул негизги максаты мынакей жаңы чыккан үнөмдүү, анан ушул иштегенге дагы жетекчилерге шарт түзүлүп атат. Мамлекеттин аткаруу бийлигин жүзүбүз, ошондуктан бизден да талап кылууда, ушул учур менен иштерди оңдоп, ушул жакшы көрсөткүчтөрдү дагы чыкканга. Кызматтык унаалар шаар мэрлерине да берилет. Алар үчүн электр кубаты менен жүрүүчү электромобилдер тапшырылат. Рахат Бейшалиева, Бекжан Жумабек уулу, Зина Ахматова, Талас шаары.